21-кылымдын эң чоң жетишкендиктеринин бири бул жасалма интеллект болуп калмакчы. Бул түрдөгү программалар маалыматты талдап, сүрөттөрдү айырмалап жана аны өзгөртүп, каалагандай өң берип, ыр жазып, кеңеш берип жана да ага киргизилген маалыматтардын негизинде прогноздорду айта алат. Мунун менен гана чектелбестен күндөн күнгө мүмкүнчүлүктөрү да кеңейип бараткан чагы. Кээ бир өлкөлөрдө жасалма интеллекттин жардамында роботторду жумушчулардын ордуна пайдалануу жайылууда. Мындай маалыматтардан кийин, албетте жасалма интеллект келечекте кесип ээлеринин иш ордуна көз артпайбы деген ой келип чыгат. Жасалма интеллект бул адамдын эмгегинин жыйынтыгы. Жасалма интеллектке тиешелүү ошол жооп бере турган нерсе маалыматтын баарын биз киргизишибиз керек. Өзгөчө муну так илимдерди, азыркы сен берген астрономия боюнча маселелердин баарын биз интернетке кыргыз тилинде киргизип койгон болсок, так маалымат болсо, ошол текшерилген маалымат болсо, жасалма интеллект жооп берип биздин жаштарыбыздын билим алуусуна аябагандай жакшы таасир этип. Мисалы, мына мен жасалма интеллекттен комета тууралуу сурасам, комета Галилейдин кометасынын мезгили 57 жыл деп берди. Мезгили. Ал туура эмес. Демек, жасалма интеллектте берилген маалыматтын бардыгы абсолюттук чындык дегенге жатпайт. Жасалма интеллект жашоону жеңилдетип, көп убакытты жана энергияны талап кылган компьютердик жумуштарды заматта жасап бергени менен популярдуу. Бирок жасалма интеллекттин жардамын ар тармакта пайдалануу толугу менен көз карандуулукка алып келип, адам өз алдынча ой жүгүртүү, чыгармачылык менен иштөө сыяктуу адамзатка гана таандык болгон жөндөмдөрүн жок кылуусу мүмкүн. Макул, айрым бир адамдардан жасалма интеллект акылдуу экендигин кабыл алалы. Бирок жасалма интеллект жалпы эле адамзаттан акылдуу жана билимдүү болуп кете алабы? Жасалма интеллект бул IT технология менен байланышкан. Ал жерде ошол жанагы айтылган математикалык эсептөөлөрдү, мисалы математикадан муну эсепти чыгарып бер дей турган болсоң, ал эсеп мурда чыгарылган болуш керек. Ошондо гана жасалма интеллект чыгарылган эсепти таап бере алат. Дүйнөдөгү көп чечилбеген математикалык маселелер бар. Аларды жасалма интеллект менен чечүүгө мүмкүн эмес. Бирок багыт алууга болот. Мына бул багытта издесең мындай пайдасы бар дегендей багыт бере алат. Жасалма интеллекттин пайдасы көп эле. Бирок ага толугу менен абсолюттук түрдө ишенип, ушул жердеги маалымат чындык дегенге болбойт.